Талас областындагы Кара-Бура районундагы Бакайыр деген жерде, салмастар Актайлак деген жерде жалаң манасчылар, анан ума энелер чогулуп отурат. Жети дубандан манас айткан улуу манасчылар келген экен. Бүгүн ушул Кара-Бура районунда Бакайыр айылында манас мектебин ачабыз деген ниетте мына ушундай өргө көтөрүп манас мектебинин ачылышына бата алып атат. Бүгүн жалаң жети дубандан келген улуу манасчылар манас айтып баталарын берип мына мондай кылып отуруп атышат. Биринчи иш-чаранын биринчи бөлүгү мектепте өттү. Андан кийин ошо манасчыларды алып ушул Актайлак деген жерге келип отурат. Бул жерде эми манас атанын Бакай бабабыз ырдап жүрүп Семетейди алдырып кыргыз эли улансын деп көк жерегин сайып ушул жерге манас айткандар, деги эле манастын руху кыргызга сиңсин деген адамдар ушул жерден таят экен. Мына мондай эки бузу түйгүлүп эл келип телевиденияга тартылып бата алып атат. Эртең Манас Ордодо Бектур Исаков агай манас алипесин, манас сабагын киргизген мектепке. Эгерде манас эпосун манасчыл айтса, Бектур агай китепке жазып манасты кара сөз менен өсүп келаткан жаш муундарга кантип үйрөтүүнүн методикасын иштеп чыккан агай. Мына ушул агай баш болуп ушул жерге келип мектептеги иш-чарага катышып, андан кийин бата берип жатат. Мен дагы ушул Кудай насип буйруп ушул иш-чарага катышып калдым. Талас элге билим берүү бөлүмүнүн аркасы менен. Кыргыз бар жерде манас жашайт. Демек элибиз, өсүп келаткан муундарыбыз манасты айтып, манасты жүрөгүнө сиңиришип, улуу жолду улай берсин, көч улана берсин деп айтмакчыбыз. Азыр айтып отургандай, улуу манасчылар айткандай, тарыхтын баары таласта, таланттын баары таласта дегендей, ушул ачылып аткан ак мектептин, манас мектебинин түптөлсүн деп бата алып аткан баталар кабыл болуп, Бакай атабыздын сайган желеги жаркырап турсун. Эртең Манас Ордодо Бектур Исаковдун Турциядагы шакирти миллион сомдон ашык каражат кетирип, эртең Манас атанын айкөлүн койгон турат. Бүгүн эртең менен саат 9-да сүмөлөк ошо жерде ачылат экен. Жалпы манасчылар манасты айтып айкелин көтөрөт экен. Ушундай тарыхый окуяга күбө болгонума мен дагы Кудайга ыраазычылык билдирем. Баардыгыбызда тынчтык болсун, элибизде Манас атабыздын руху өнүп, жакшылык болуп турсун. Кыргыз элибиз өссүн, учугу улана берсин. Рахмат баардыгыңыздарга.